Бүгүн Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин төрагасы келди. Бүгүнкү жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде билим берүү, диний билим берүү боюнча талкуулар жүргүзүлдү. Албетте, бүгүнкүгө чейин да биз эки тараптуу алдын ала талкууларды жүргүзүп, ушул биздин Кыргызстандагы диний билим берүүдө, ушу медреселерде орто кесиптик диний билим берүү программаларын айрым пункттарын интеграциялоо, мамлекетибиз тарабынан мамлекеттик стандарт коюлган, ушул мамлекеттик стандартты аткаруу маселелерин жана ушул медреселер дагы келечекте орто кесиптик билим берүү лицензияларын, мамлекеттик стандарттын, окуу пландарын, талаптарын аткаруу боюнча да бүгүн айрым маселелер сүйлөшүлдү. Бүгүн биздин университетибиздин Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музейи зыярат кылынды жана ушундай эле лабораториялар, химия, физика, математика, STEM багытында дагы лабораторияларды көрүлүп, илимий китепкананы, электрондук китепкананы карап, жалпы эле ушул биздин университетте дин таануу институтунда, теологиялык колледжде кандай санариптик иштер жүргүзүп жатканды мисал алга алсак, бир студент сабакка катышууда QR код менен келип катышуусу, сабакта уюмкалар электрондук база порталы аркылуу маалымат алмашуусу, интерактивдүү панелдердин колдонуусу жана башка заманбап азыркы учурда ушул KPI стандартындагы талаптар жөнүндө дагы, ушунун айланасында дагы бүгүн ушундай бир талкуулар болду. Азыркы учурда биз ушул Арабаев университети менен Надырма улуттук агенттик, дин агенттиги менен меморандумга кол койдук. Бул меморандумдун алкагында биз ушундай кызматташууну каалап атабыз. Азыркы жалпы диний окуу жайлардын деңгээлин көтөрүү, аларга ушул жогорку билимдин лицензиясын берүү, ошол туура жолдун ушу Арабаев университетинин мол тажрыйбасы бар экен, 15-20 жылдын ичинде ошол тажрыйба менен мындайча айтканда алмашуу башка диний окуу жайлар менен жана аларга туура жолду багытты көрсөтүү. Негизги биздин азыркы саясатыбыз ошол болуп жатат. Келечекте Кудай буйрса биздин окуу жайлар, диний окуу жайлар, окууларын бүткөн студенттер, алардын дипломдору бүт дүйнөдө таанылган болгон деңгээлге көтөрүү.